Остеопороз. Остеопороз деген сөз сөөктүн катуулугунун жумшарып бараткандыгы деп түшүнсө болот да кыргызча. Бул деген метаболическое заболевание деп коет орусча. Бул деген зат алмашуунун бузулушунан сөөктүн катуулугу бузулуп, сөөк бара-бара жумшара баштайт деген сөз. Мына караңыздар. Сөөк могу жерде катуу, тыгыз. Мунун клетка, сөөк клеткалары бири-бирине тыгыз, сөөк клеткалары жакшы тамак алып, сөөк клеткалары катуу, тыгыз болуп турган жерин көрүңүздөр дагы. Андан арыраак байкаңыздар, сөөктүн клеткалары ажырай баштайт бири-биринен. Кан айлануу, тамак баруусунун начардыгынан, мына ушул жерде кальцийдин жакшы барбагандыгынан, мына ушул жерде сөөктүн морттугу пайда болот. Морттугу, мына көрдүңүздөрбү? Морттугу пайда болот. Бул деген ушу сөөк клеткалары бири-биринен ажырап, морт боло баштады. Бул зат алмашуунун айынан келип чыгат бул. Демек, эмне үчүн сөөктөгү зат алмашуу бузулду? Мен абдан жакшы бир учур болгон, бир пациент келди дагы, сиздин сөөгүңүз да тамактанат. Ошол жака жакшы тамак барбайт десем, кандайча сөөк тамактанабы деп сурап атпайбы? Урматтуу мекендештер, биз тирүү жанбызбы? Биздин бардык жерибизге кан барып турат. Биздин бардык жерибизде тамак келип турат. Демек, сөөк дагы мынакей негизги жоон кан тамырдан майда кан тамырлар бөлүнүп, колуңуздун сөөгүбү, омурткаңыздын сөөгүбү, бутуңуздун сөөгүбү, кайсы жериңизде сөök болсо, мына ошол сөөктүн морттугу остеопороз болот. Демек, ошол сөök жакшы тамактанбайт экен. Эмне үчүн кандын ичинде жакшы жетиштүү микроэлементтер, витаминдер эмне үчүн барбай калды? Себеби деген сиздин гастритиңиз бар, сиздин холецитиңиз бар, сиздин панкреатитиңиз бар, сиздин энтерит колитиңиз бар. Ичегиден, ички ашказандан баштап, ички чеги болобу, 12 чеги болобу, жоон чеги болобу, өт бардык жерде тамак сиңирүү бузулган. Демек, сиз остеопороз десе эле, ой, мен кальций иче коюшум керек дебеңиз. Сиз деген биринчи ашказан менен иштеңиз. Ашказандын былжыр чели, 12 чегинин былжыр черлери, ички чегинин тамак сиңирген жердеги слизистый оболочка деп коет. Ички катмары жакшы болгон болсо, жакшы тамак сиңет дагы. Ошондон бизге жакшы тамак барып туруш керек. Жакшы микроэлементтер, витаминдер баары барып туруш керек экен. Демек, сиз жеп атасыз, сиздин гастритиңиз бар, холецитиңиз бар, баары жакшы тамак сиңбей атат. Ошол барбаган үчүн сиз остеопорозго кабылат экенсиз. Демек, урматтуу мекендештер, остеопороз жакшы кылыш үчүн гастрит менен деги эле тамак сиңирүү органдарынын жакшы иштеши менен күрөшүшүңүз керек.